Манаев атындагы тарых жана социалдык укуктук билим берүү институтун чакырабыз. Золушка жомогунан сиздерге көрсөтүп беришет. Бар экен, жок экен, бирок чынында эле жер ортосунун борборунда Арабаев атындагы КМ деген падышачылык болгон экен. Падышачылыкты башкарган падышасы, жандаган ханышасы, эркелеген ханзадасы жана мамлекетти түптөгөнгө өнүгүшүнө салым кошкон тарыхчылар үй бүлөсү, атасы, апасы жана соп-солуу ыймандуу Күлалаттын кызы болуптур. Күндөрдүн бир күнүндө тарыхчылардын үй бүлөсүндө өтө жаман иш болуп, Күлала апасы ол дүйнөгө узап кетет. Күлаланын атасы көп өтпөй кызына апа издеп эки кызды аялга үйрөнөт. Бирок Күлаланын тагдырын талкалап, атасы да көп узабай бул дүйнө менен кошулуп чыгат. Үйдөгү башкаруу бийлиги өгөй эненин айтканы менен коштолуп, Күлала кызы эмес эле күнгө айланат. Баарын жасаса дагы эч бир жакпай. Бирок жашоонун алдысты кылган чоң бир окуя шаардын ортосунда жарыя. Улуу урматтуу падышабыз 5 айдын 27-синде саат чебеси 17-ге караганда Алатоо ортосунда падышабыздын эркеси Ханзаданы үйлөндүүсүн аземин өткөрүбүз. Ошондуктан кимдин үйүндө кыз болсо, узун кыска дебей, кызы аттоонун баарысын өткөрүү аземине даярдангыла. Муну уккан тарыхчылардын кыздары да башкалар сыяктуу даярданып, Күлала өгөй кыздар ары бери жүгүрүп жасаңкынга шашылып башташат. Көп өтпөй күткөн күн да келди. Бардыгы балды көздөй жол тартышты. Бечара Күлала томсоруп дагы эле баягы абалында кор чалды да калды. Бирок Күлаланы колдогон периште апасы кайдан жайдан пайда болуп, сыйкыры менен суп-сулуу кызга айландырды. Бал башталды. Жарыя чакырып жар салабыз. Падышабыздын буйругун жар салабыз. Кимге ушул чокой туура келсе, ал кыз Ханзадабыздын сүйүктүүсүнө айланат. Падышабыздын буйругу менен чокойдун ээсин табуу мөөнөтү жаңы жыл түнү өкүмдү аткарууга даярдангыла. Урматтуу сыйкыр түндүн көрөрмандары, ушуну менен эндиги жаңы жылга чейин Күлаланын чокою табылганча көрүшкөнчө кош болуңуздар. Бар болуңуздар. Манаев атындагы тарых жана социалдык укуктук билим берүү институтунун Золушка жомогун көрдүңүздөр.